Bismillahirrahmanirrahim. Жүрөккө нур алып келүүчү амалдар төртөө. Биринчиси тасбихат, Аллахты зикир кылуу. Экинчиси тилават, Кур'ан-ы Каримди окуу. Үчүнчүсү даават, жогорку деңгээлдеги намазга чакыруу. Төртүнчүсү дуа, Аллахтан намаздын акыйкатын сурап дуа кылуу. Намаздар жандуу болуу үчүн зикирлерди көбөйтүү зарыл. Себеби зикир аркылуу адамдын жүрөгүнө ихсан сезими, Аллах көрүп турат деген сезим пайда болот. Жана хушу, хузу келип, ойлор чогулат. Зикир Аллахтын алдында өтө улуу ибадат. Ошондуктан Аллах Таала ибадаттардын чегин белгилеп, намаздын 5 маал экендигин, орозонун 30 күн экендигин баяндаган. Ал эми зикир тууралуу айтып жатканда анын чегин белгилеген эмес. Бул тууралуу Ахзаб сүрөсүнүн 41-аятында А'удhu billahi minash-shaytanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira. O iman keltirgендер, Аллахты өтө көп эстегиле деп Аллах Таала пенделерине кайрылган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы хадисте тилди зикир менен нымдап турууга, тагыраак айтканда өтө көп зикир кылууга буйруган. Абдулла бин Буср радияллаху анху айтат, бир киши пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга келип, "О Аллахтын элчиси, албетте шариаттын амалдары көп. Мага бир амалды үйрөтүңүз, мен ошол амалга бекем болоюн" деп айтканда, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям "Ла язалу лисанука ратбан мин зикриллах", раваху Тирмизи. Сенин тилиң Аллахты эстөөдө дайыма ным болуп турсун. Тагыраак айтканда, сен дайыма Аллахты эстеп жүр деп ага осуят айткан. Зикирди көп кылган адамга шайтан дагы азгырыктарын сала албайт. Эгер адам зикирден токтосо, шайтан анын жүрөгүнө түрдүү жаман ой пикирлерди салат. Анас радияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна шайтана вади'ун хатмаху ала qalbi ibn Adam, fa in zakara Аллаха ханаса, wa in nasiya iltaqama qalbahu", равахул Байхақи. Чындыгында шайтан тумшугун адамдын жүрөгүнө коюп алган. Эгер ал Аллахты эстесе, анда ал артка качат. Эгер ал Аллахты унутса, анда анын жүрөгүнө кол салат. Тагыраак айтканда, анын жүрөгүнө түрдүү жамандыктарды салат. Зикирдин эң аз өлчөмү күн сайын эң азында 100 жолу тамжид калимасын, истигфар жана салават айтуу. Маулана Ильяс рахматуллахи алейхи айтат, ким ушул зикирлерди калтырбай толтуруп жүрсө, жогоруда аятта айтылган Аллахты көп эстөөчүлөрдүн катарына кошулат. Ошондуктан ушул зикирлерди күн сайын аткарып, ага бекем болуу зарыл. Экинчиси тилават, Кур'ан-ы Каримди окуу. Ыйык Куранды окуу ар бир мусулманга милдет. Куран жаттагандар күн сайын өз тапшырмаларын аткарып, ал эми окууну билбегендер Куран алифбесине убакыт бөлүүсү зарыл. Себеби кайсы нерсе толук аткарууга мүмкүнчүлүк болбосо, анда аны толук таштап коюу дагы дурус эмес. Ошондуктан Куран алифбесине күн сайын убакыт бөлүп, Аллахтын китебин окууну үйрөнүү ар бир адамга зарыл. Куран окуу менен адамдын жүрөгүнө нур пайда болот. Себеби Аллах Таала Кур'ан-ы Каримдин сыфатын ан-нур, нур деп баяндаган. Үчүнчүсү даават, жогорку деңгээлдеги намазга чакыруу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, сахаба радияллаху анхумдар жана диндеги улуулар намазга өтө көп көңүл бурушар эле. Абдулла бин Зубайр радияллаху анху кээде таң атканга чейин кыямда, кээде рүкүдө туруп, кээде саждада туруп таң атырып ибадат кылар эле. Ошондой жогорку деңгээлдеги намазга жетүү үчүн диндеги улуулардын намаздарын айтып, көп инфиради, жеке даават берип, нафил намаздарда жана сүннөт намаздарда кыямга, рүкүгө, саждага көбүрөөк туруп, зикир тасбихтерди көп айтуу керек. Ошентип барган сайын намазга көбүрөөк убакыт бөлүнүп, ибадаттар жандуу болот. Мына ушундай жогорку деңгээлдеги аткарылган намаздын себебинен Аллах Таала убакытка береке берип, кыска мөөнөттө көп иштерди аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан намазды тез окуп, ырыскы берүүчү Аллахты таштап, ырыскыга шашуу бул өтө чоң надандык. Төртүнчүсү дуа, Аллахтан намаздын акыйкатын суроо. Намазды пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын намазына жеткирүү үчүн көп дуа кылып машыгуу зарыл. Себеби Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Каримде айткан: "А'удhu billahi minash-shaytanir rajim. Ud'uni astajib lakum", мага дуа кылгыла, менден сураңгыла, мен дуаңарды кабыл кылам деп. Аллах Таала бардыгыбыздын жүрөгүбүздү нурдуу кылган болсун жана эң жогорку деңгээлдеги намаз окууну насип кылсын. Ва ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.